Диана Ашырбаева болгону 21 жашта. Ал көпчүлүк кызыккан ошол эле учурда кооптонгон каскадерлук кесипти өздөштүрүп, ат үстүндө эр азамат жигиттерден кем калышпай кыйын трюктарды аткара алат. Ат жалында шамал менен тең жарышкан бул каарманыбыздын ары кооптуу, ары кызыктуу кесиби тууралуу кененирээк ачып бергенге аракет кылабыз. Диана, негизи эле өзүң жөнүндө кененирээк айтып берсең, кайсыл жакта окугансың? Негизи эле кайсыл жакта төрөлүп өскөнсүң ошол жөнүндө? Мен атым Диана Ашырбаева, азыр 21 жаштамын. Өзүм Нарын областынын Ат Башы районунда туулуп өскөм. 7 жашымдан бери биякта шаарда окуп, азыр аграрный университетинде окуйм, 4-курс. Кичинесинен эле теле жылдызы болууну самаган Диананын каскадерлукка болгон кызыгуусу 16 жашынан кыз куулмай эр сайышка түшүү менен башталган. Негизи эле атка болгон кызыгуу эмнеден улам, каскадерлукка болгон кызыгуу эмнеден улам келип чыккан, ошол жөнүндө кененирээк айтып берсең? Башында ошо өзүмдү телевизордон көргүм келчү. Анан башында кызыгып, модель болгум келип, анан ар кандай конкурстарга катышып, кастингтерге барып, андайларды кой берчү эмесмин. Подиумдарда жүрүп, ушинтип, кийинчерээк бир съемка болуп калып барганбыз, кастингден өтүпчү. Анан ошол жактан каскадер байкелер менен таанышып, баягы сүйлөшүп калсын, каяктан, эмне, бизге кел тренировка кылып деп, ошентип. Ошол жака залга барып, машыгып баштап, канча жашыңда болуп калды ошондо? 16 жашымда. Уже ат үстүндө 16 жашымда киргем да. Так ага чейин залдарда эле чисто өзүм эле машыгыпчы. Анан 2016 бир жыл ат миндим, түшпөй. Андан кийин уже каскадер группасына кошулуп, ошол жакта иштеп. Үй бүлөдө жалгыз кыз болгондуктан бул кызыгуума ата-энем каршы болуп жүрүп, анан көндү деп дагы айтып берди. Каскадердо жүргөнүмө 5 жыл болуп калды, 5-6 жыл болуп калды. Ошо ипподромдо жүргөм. Анда мындай эркек мүнөз болуп, аябай азыр эркек мүнөз болуп, ошо ипподромдо эле ат минип, улактарга барчу, улак көрүп, ошол жактан азыркы тренерим Улан Жумахматов көрүп калып, чоң кыз, сен ат жакшы мине турбайсыңбы деп ошо сунуштаган, биздин группага келбейсиңби, ушундай деп. Көп жүрдүм, 1 жылдай жүрдүм, анда кичинекей болчумун, школада окучумун. Мамам айтып коем, же мамам болбойт, жалгыз кызым да. Алар деле кооптонушпу? Койчу эми элестетме, сени тияка чейин жөнөтүп атам деп. Анан кийин ушуну айтсам, тренерим келип мамам менен сүйлөшкөн. Мамам менен сүйлөшүп, уруксатын алып, анан эң эле биринчи эмеге барганбыз, Турцияга барганбыз. Биринчи эле выступлениеңде Турцияга барган. Анда башында жөн эле кыз кумай, кыз кумайларга түшчүк, мындай эле аттыч. Анан кийин уже кызыгып баштап, өзүм чисто тренерим айтчу, бирок сен кыз кишисиң да жөн эле койбойсуң. Анан көп нерсени суранчумун да, мен мойтейм, мондай балдарга окшоп секирейинчи деп, анан жок, сен эмеле кылчы депчи, женский эле эмели трюктар жасачы, сен эми кыз кишисиң да, кийин турмуш курасың, күйөөгө тиесиң депчи. Каарманыбыздын турмушка чыкканына 2 ай гана болгон. Жолдошу жана кайын журту Диананын кызыгуусун колдошоорун айтат. Жылкы баласына жакын болгондуктан айылдагы улак оюндарына жолдошум менен чогуу эле бара берем деп да кошумчалады. Жолдошум жакшы эле карайт, наоборот кызыгып деп. Улак-булакка деле барганда чогуу чогуу барасың. Келип алып, сен менин жакшы көргөн кызды алып алдың. Ошо апам атам эми азыр кичине жаңы эметпеш нерсе деле болуп эле, анан
билбейм, кийинчерээк может. Көп эле болот, андай эле сен адашып калыптырсың депчи. Кыз болбой эле эркек болуп калсаң болмок деп. Азыр деле турмушка чыкканда деле айтып атышат, эми атын даяр деп кайным улак чабат да. Аттарын дайындап бересиң да тиги болот деп. Андай учурлар көп болот, көп эле айтышкан. Учурлар Болгон. Так ошол жерде бир жолу улак болуп аткан болчу, анда кыз жигит болчук да, келип эле так ушул атты кайнын аты да. Ошону минип алып бул кичине да жапызыракта мынтип эметкенде, эңгенде улакка жеткен. Ошону эми улак деген эркек балдардын оюнунда ушунча эле жүргөнүн жетишет го, анчалык эметпей эле кой. Бирок мындай көзүм жетет да, калгам. Жаштайынан ат үстүндө оюн курган Диана көчмөндөр оюндарында жана бир топ өлкөлөрдө өз талантын тартуулап келет. Эң ошо жаңы группага киргенде кыз кумай менен эле эр сайышка түшчүм да. Атайын ошо элдер таң калып эле эметишчү да. Атайын чачымды да кырттырбай өстүрүп узун болуп жүрчүк. Башкы выступленияларым ошол да. Өзүм ат үстүндө туруп, эл алдында чыгып, тартынбайчы. Ошого үйрөндүм, ошол выступлениялар. Анан кийин уже баягы мындай оору болуп катты ат мингендечи. Мисалы көп эл жака, көп эл болгон жака чапсаң өзүнчө мындай рахат аласың да, тиги колдоп неметип атсачы. Баягы дагы эметким келип, чарчасак да дагы кылалчы. Ошондой учурлар болот, бирок башында сүрдөнөсүң, бутум үзөңгүдө турганда калтырап бир чаап келгенден анан кичине өзүбүзгө келебиз. Эң эсте калган учур көчмөндөрдө болгон, Турцияда жакшы болгон ошол эмелер. Жакшы оюн көрсөтүү үчүн жакшы ат болуусу кажет. Бирок башка өлкөлөргө барганда колго тийген атты үйрөтүп, убакытка жараша аттын күүсүнө түшө билүү керек дейт каарманыбыз. Бир жакка барганда берилген аттарды эле ошо бир саат же убакытка карайбыз да. Мисалы эрте келип калсак 1-2 күнүн ичинде көндүрүп алабыз. Ошондой эле улактын аттары кичине көнөт да. Тез ат болсо да, мындай шамдагай ат болсо да жакшы. Аттын чуркаганда күүсүнө түшүп алсаң ошо мындай оңоюраак кылынат да. Болот. Албетте. Ооба, бизде цирк эмес да, бизде түз эле чабабыз. Ошо түз чуркап берген ат трюк кылып атканда токтоп калбай ошого көндүрүп алабыз да. Ошон үчүн аттарды артынан цепочка кылып бастырып
ушуну көндүрөбүз, үйрөтөбүз. Ооруга сырыктуу болуш керек. Кандай сапаттар? Албетте чыдамдуу болуш керек, анткени эми көптөгөн сыноолордон өтөсүң да. Ар бир эле түрөгүн кылыш үчүн көп убакыт керек. Ошо эми жаракат аласың, аттарды үйрөтөсүң дегендей эле. Ошо чыдамдуулук керек, анан көп тренировка керек. Бир трюкту үйрөнүп аттын деле күүсүнө келип жазып атам го. Ошол сыяктуу эле эметип үйрөнөсүң да башындачы. Мындай кандай десем, бир трюкту эле 2-3 күндө үйрөнөсүң да. Аракет кылып кол башың көгөрүп, араң үйрөнөсүң. Кулайсың. Талыкпаган эмгек жана күнү түнү даярдануулар. Ошондой эле чыдамкайлык бийик ийгиликтерге жеткирерине ишенген Диана Шырбаева келечекте да бул кызыгуусун улантып, дүйнө жүзүнө таанымал каскадерлордон болсом деген тилеги күч.